Бишкекте Mercedes-Benz S500 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жөө адамды тебелеп кафени сүзгөн. Маалыматты Борбор калаанын ыкчам медицина борбору тастыктады. Жол кырсыгы бүгүн эртең менен Юнус Алиев жана Жантөшев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Күбөлөрдүн айтымында автомашина Кореяна кафесинин имаратын сүзгөн. Саат 7:00 чамасында чакыруу түштү. Жөө адам оор абалда Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилди, деди тез жардам кызматынан. Алдын ала маалымат боюнча автоунаанын айдоочусу жабыркаган эмес. Милиция кененирээк маалымат кийинчерээк берилерин кабарлады. Видеого лайк басып жана каналыбызга жазылып кетиңиздер. Бишкектеги караоке клубтарынын биринде эркек киши кызды чыканагы менен сулата чапты. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары жазып чыгышты. Окуянын видеосу Короче Telegram каналына жарыяланды. Кадрдан кыз менен эркектин тепкичинен чыгып келе жатканын көрүүгө болот. Көп өтпөй эркек чыканагы менен кызды бет тушка катуу соккон. Ал тепкичтен ылдый кулап кеткен. Соц тармактарда окуя болжол менен Суфе Батор көчөсүндөгү 42-40 аттуу караоке клубда болгону айтылат. Октябрь райондук милициясы видео аркылуу урган адамдын ким экенин аныктоо боюнча иштерди жүргүзүп жатканын айтты. Жамбыл облусундагы аскер кампасында болгон жарылуу учурунда видео жарыяланды. Кадрлар кафеден жана башка объектилерден тартылган, бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Видеодон алгач айылына жарык болуп кеткенин, андан соң терезелер талкаланып, столдо отурган кыздын ыргып кеткенин көрүүгө болот. Ал эми башка жактардан тартылган кадрга жарылуу толкунунан тосмолор кыймылдаганы түшүп калган. Видеону Айбат маалымат агенттиги жарыялап, аны аскер бөлүккө жакын жайгашкан кафе ээси бергенин жазган. Белгилей кетсек, Жамбыл облусундагы аскер бөлүктүнүн аймагында 26 августта кечки саат 9:00 өрт чыгып, бир нече жарылуу болгон. Мындан улам бийлик жакын жердеги айылдардын тургундарын коопсуз жайга көчүргөн. Кырсыктын кесепетинен 15 адам каза болуп, 90 киши жаракат алган. Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев ал окуядан кийин кызматын тапшыруу чечимин кабыл алгандыгын билдирген.